Президент Садыр Жапаров жер участоктарын которуу жөнүндө мыйзамга 13 августта кол койду. Мыйзам турак-жай куруу пландаштырылбаган жер участоктарына үй куруп алган жарандардын көп жылдан берки көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган. Өлкөдө жарандардын жашоосуна кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизген экономикалык кырдаалга, баалардын өсүшүнө, пандемияга байланыштуу жарандардын жашоо турмушунда келип чыккан кыйынчылыктарды эске алуу менен бул мыйзам жарандарды айыл чарбадагы жоготууларга байланыштуу компенсацияларды төлөөдөн бошотот. Ал эми жер участокторун которуу Жалал Абадта дагы орчундуу маселелердин бири. Трансформация боло элек жерлерде жашагандар буга байланыштуу шаардык мэрияга дагы кайрылышкан. Эми жогорудагы мыйзам долбоору бир топ маселени чечип, тургундардын документ иштерин чечүүгө жол ачат. Бул жердеги көйгөйлөрдү чечүү максатында биринчи өкмөттүн токтому чыгарыш керек болчу, муниципалдык жерге өткөрүү боюнча. Биз аны ишке ашырдык, өкмөттүн токтому келди, дагы иш кагаздары бар, бүтүп атат. Өлкө башчынын бул демилгесин серепчилер кубаттап, калктын көп жылдык маселесине чекит койду дешет. Трансформация болбогон жерлерге турак жайды куруп алып жашап аткан адамдардын маселеси 20 жылдан бери көйгөй болуп келе жатат да. Ана ошонун акырына кече биздин мамлекет башчыбыз чекит койду. Себеби бул жерде кандай түшүнсө болот? Бул жерде биздин мамлекет башчысы ошол элди аяп, ошол мээнет менен салган үйүн өздөрү жашап, өздөрү насип кылсын деген гумандуулук менен кол коюп, ошолор уруксат берди. Жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзам долбоорлорун парламент өткөн жылы дагы караган болчу. Долбоордо 1712 гектар жер трансформация болору. Бул 11300 үй бүлөнүн көйгөйүн чече турганы айтылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.